Assalamu alaikum, урматтуу Талас тургундары, мекендештер. Мен сиздерге Загазернодон ушул Чыңгыз Айтматов Ленина көчөнүн боюнан сатыкка чыгып жаткан чакан там, бирок бардык шарттар менен 8 сотик $35.000 чыгып жатат. Үй издеп жүргөн бир туугандар көрүңүздөр, бардык варианттар бар деп жатат. Анда эмесе үйдүн ичине кирип тартып берем, видеодон алыстабай туруңуздар. Мына туугандар, бул жер баягы ак тегирмен. Бул жак Анар. Супермаркет Алтын Казыктан өйдө келатканда эле болжол менен бир 500 метрден кийин оң жак бетте, күн чыгышка бараткан оң жак бетте ушундай продается дом деп баннер илинип турган тамды келип көрсөңүздөр болот. Анда эмесе ичинин баарын тартып баштап берейин. Участогу да жакшы 8 сотик экен. Бул жерде бурчаткаларды алып койдук дейт. Ушул жерлердин баарына бурчатка төшөйбүз дейт. Үй бай эски там экен, бирок ичин көрүп чыктым, бир сыйра баардык шарттары бар экен. Анда эмесе үйдүн ичинен баштайлы. Анда эместерге нар жакта коро сарай, банялардын баарын тартып бермекчимин. Бисмиллахиррахманиррахим. Туугандар, кирип келгенде эле коридор, бул жерде ушундай раковина пол жуучу. Бул жагында кухнясы. Кухнясында мына ушул эмеректердин баары калат дейт. Туугандар, эгер үй жакса, ушул эмеректердин баарын сиздерге калтырып кетет, бааңыздар келишсе. Кухнядан кийин эле түз киргенде бул жер холл. Холлдон бир спальни, зал, бул жакка да бир спальни. Буларды тартып берем. Душ жагынан баштап берейин. Бул жакка душ, туалет, караңыздар туугандар, мына сол жак бетинде туалети өзүнчө. Бул жакта кол жуучу умуальниги менен. Жана душу өзүнчө салган экен. Ичин баарын кафелдеп. Мынакей. Паровой отоплениясы да кышында аябай жакшы жылыйт дейт. Бул спальник бөлмөлөрүн тартып берейин. Мына холдон бул жакта бир ата-энелердин атайын уктоочу бөлмөсү. Ичинде уют жакшы экен, баардык шарттары менен. Жана ошондой эле бул жагы зал. Холдон залга киресиздер. Киргенде залдын размерин айтып берип коеюн. 5ке 7 болжол менен. Чоң экен аябай. Ушул эмеректерин дагы эгер бааңыздар келишсе калтырат. Жана бул холдон дагы бир спальнине киребиз. Мынакей туугандар, бул жак обойлонгон. Размери, менимче размери 4кө 5,5-6 болжол менен. Мына туугандар, үйдүн ичин мен сиздерге тартып бердим, анда коро жагындагы колман кешинче тартып берейин. Бул жеринде тапчаны, бул жагында очоккана, бул баня. Банясы иштейт экен, бар жайында. Бул жагындагысы ичин көргөзүп берейин, склад. Погреб менен экен. Склад, бул жагында погреб да бар экен. Бул жагында мынакей да бир склад экен. Мына ушундай коро сарайлары, бул жак жайкы күндүзгү мал туруучу орундуктар. Бул жагы түндө же болбосо кышында кармалуучу сарай. Басында эле туугандар, менимче аябай эле мындай жөндүү айтып жатат. Сүйлөшүп көрүңүздөр, эгер үй жаккан болсо. Жолдун боюнан үй издеп жүргөндөр болсо. Бул үй негизинен баасы мен айтып өттүм башында $35.000. Аябай эле мындай өтө кымбат эмес, жөндүү айтышты. Туугандар, анда эмесе видео лайк басып коебуз. Туугандарыңыздар үй издеп жүргөн болсо жөнөтүп коюңуздар.